Парламент Каныбек Иманалиевдин билим берүү министри болушуна макулдук берди. Жогорку кеңеш билим берүү жана илим министри кызматына Каныбек Иманалиевдин талапкерлигин колдоп макулдук берди. Анын талапкерлигин кароо учурунда депутаттар 3 сааттан ашык убакыт суроо берип жооп алышты. Натыйжада жыйынга катышкан 77 депутаттын баары макул деген добуш берди. Каршы чыккандар болгон жок. Иманалиев жооп берип жатып, анын талапкерлигин президентке жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев сунуштаганын айтты. Белгилей кетсек, Конституция боюнча министрлер парламенттин макулдугу менен дайындалат. Булак Спутник Кежи. Чоң казаттын лидери Максат Мамытканов ээлеген кызматынан кетти. Максат Мамытканов бул кызматта 2021 жылдын июлунан тартып иштеди. Мамыткановдун ордуна Алишеров министр болду. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин чечими менен Элдар Алишеров Евразия экономикалык комиссиясынын бажы кызматташтыгы боюнча коллегия мүчөсү болуп дайындалды. Алишеров бул кызматта бажы маселелерин координациялайт. Политклиника басылмасынын маалыматына караганда, Элдар Алишеров Акылбек Жапаровдун күйөө баласы. Бишкекте өзүн өрттөгөн жаран ооруканада жан берди. Бишкек шаарында өзүн өрттөгөн жаран каза болду. Маалыматта Кипрес агенттигине ыкчам медициналык жардам көрсөтүү ооруканасынын башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков тастыктады. Маркум 44 жашта болчу. Ал өтө оор жаракат алган. Денесинин дээрлик 75% күйгөн. Ал 1 мартка караган түнү каза болду, деди Кубатбеков. Кече 28 февралда Бишкек шаарынын Киев менен Шопоков көчөлөрүнүн кесилишинде Кыргыз-Орус Славян университетинин алдында эркек киши өзүн өрттөгөн. Булак бара келди. УКМКнын спецназы Дубайдагы мелдешти алдыңкы ондукка кирди. Дубайда өткөн UAE SWOT Challenge 2023 эл аралык мелдешинде УКМКнын 9 кызматынын атайын багыттагы аскерлери катышкан Кыргызстандын командасы 8 орунду ээледи. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитети билдирди. Күч түзүмдөрүнүн атайын багыттагы аскерлери арасындагы бейрасмий дүйнө чемпионаты 20-24 февраль аралыгында өттү. Быйыл 28 өлкөдөн жарыяланган 65 команданын 55 мелдешке катышты. 5 күн бою Курч Таймашта атайын күчтөрдүн кызматкерлери ар кандай тактикалык тапшырмаларды аткарып, тоскоолдуктарды жеңип, ар кандай куралдардан бутага сокку урушту. Ошондой эле барымтадагыларды бошотуп, жарадарларды эвакуациялашты деп айтылат маалыматта. Акыркы этапта атайын күчтөрдүн кызматкерлери эң татаал тоскоолдуктардан өтүшкөн. Командалардын жарымы гана бул тоскоолдуктарды багынтышкан. Кыргыз Республикасынын УКМКнын 9 кызматынын жигиттери 4 мүнөттөн ашык убакыт көрсөтүшүп, 3 орунду ээлешкен. Таймаштын жыйынтыгында 1 орунду чечендердин Ахмат спецназы, 2-чини Дубай полициясы алган. Булак Спутник Кежи. Ош шаарындагы Сулаймантоодо алгачкы жазгы гүлдөр ачылды. Бактарактар бүчүр байлап айлана жашылдана баштады. Бүгүн 1 март аба ырайы ачык болгону менен 23 февралдагы акыркы жааган кардын суугу бар. Булак Турмуш Кежи. Туркиядагы жер титирөөнү 3 күн мурда айткан сейсмолог Орусияда дагы катуу жер титирөө болорун айтты. Туркия менен Сириядагы күчтүү жер титирөөлөрдү алдын ала айткан илимпоз Фрэнк Хугербиц эми март айына карата божомолун айтты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, ал катуу жер титирөө март айынын башында болорун, жер титирөө Орусияга чейин жетерин белгилеген. Мен аша чапкан жокмун. Мен коркуу сезимин жайылтууга аракет кылбайм. Бул жөн гана эскертүү. Анткени планетанын критикалык геометриясы чоң сейсмикалык окуяларды жаратат деген ал. Анын айтымында кийинки жер титирөөлөр 2 марттан 7 мартка чейин болушу мүмкүн жана жер титирөөнүн күчү 8,5 балдан ашат. Сейсмологдун айтымында жер титирөө Орусияда да сезилет. Мындан тышкары Португалия, Греция, Пакистан жана Түндүк Американын бир бөлүгүндө катуу жер титирөөлөр болот. 3 февралда ал Твиттердеги баракчасына Туркия менен Сирияда күчү 7,5 жана андан жогору болгон жер титирөө тууралуу эскертүү жарыялаган. Эртеби кечпи бул аймакта күчү болжол менен 7,5 балга жеткен жер титирөө болот деп жазган ал. 3 күнөн кийин эле 6 февралда аталган мамлекеттердин чек арасында мындай өзгөчө кырдаал болгон.
Жалпыга маалымдоо каражаттарында Хугербитстин болжолдоолору мистика деп аталат. Анткени ал 2015-жылы Непалда 8000 адамдын өмүрүн алган жер титирөөнү дагы алдын ала айткан. Булак супер кежи. УКМК Жалал-Абад облусунда айылдык кеңештин депутаттары кармалды. Алдамчылык беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Жалал-Абад облусунун Нокен районунда жеке турак жай куруу үчүн жер тилкелерин мыйзамсыз берүү боюнча туруктуу коррупциялык схема аныкталып, бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКдан маалымдашты. Көрүлгөн акча иш-чаралардын натыйжасында жер тилкелерин алуу үчүн мурда алынган акча каражаттардын бир бөлүгүн кайтарып берүү учурунда Нокен айылдык кеңештин 2 депутаты кармалды. Мындан тышкары Нокен айыл өкмөтүнүн имаратында издөө иш-чараларынын жүрүшүндө жер тилкелерди бөлүп берүү боюнча 300дөн ашык жасалма токтомдор табылып алынды. Кармалган адамдар Нокен айыл өкмөтүнүн жооптуу кызматкерлери менен алдын ала сүйлөшүп алып, жайыт категориясына таандык жер тилкелерин жасалма документтерди жасоо жолу менен 100 000 сомдон 180 000 сомго чейин сатып жибергени аныкталган. Ошол эле учурда аталган кылмыштуу топ 2022 жылдын 17 мартындагы жер жана укук мамилелерин жөнгө салуу жөнүндө мыйзамынын негизинде жер тилкелерин легалдаштыруу жол-жоболорун жашыруу максатында жүргүзгөн, анда жер амнистиясы каралган. Азыркы учурда тергөө органдары бул коррупциялык схеманы уюштурууга тиешеси бар бардык адамдарды аныктап, мамлекетке келтирилген зыянды эсептеп жатышат. Тергөө иштери жүрүп жатат. Булак серепкежи. Депутат жогорку кызматтагылар балдарын кайда иштетерин айтып берди. Бүгүн 1 мартта жогорку кеңештин жыйынында депутаттар мамлекеттик мүлктү ишенимдүү башкаруу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоорун карашты. Мыйзам долбоорун 1 окууда экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асылкулов алып чыкты. Талкууда депутат Жанарбек Акаев жогорку кызматтагы адамдардын балдарынын баары Мегаком компаниясында иштеп жатканын айтты. Кандай гана чиновник болбосун, балдарына же туугандарына жумуш таап берүү керек болсо, Мегаком компаниясына чалып, бул тармакта адиспи же жокпу, ал жака жумушка орноштурууну суранат, деди ал. Анын айтымында бул компаниядан тышкары атка минерлер балдарын күндөргө ишке киргизишет. Мына Мегаком деле айтайын. Мамлекеттик ишкана. Бүт чоңдордун балдары баласына же тууганына жумуш таппай калса эле чалып туруп Мегакомго ишке киргизип кой дейт. Ал адиспи, IT технологияны заманбап мындай бир адиспи түшүнүгү жок. Же болбосо чоңдор чататтагы кумтөр мына мамлекеттик ишкана. Мен баламды кумтөргө киргизип кой дейт. Жеке менчикте алар иштей албайт.